Чолпон Ата шаарындагы Кейсар борбордук көл жээги толук кандуу, жагымдуу шарттары менен жасалууда. Учурда кайра куруу иштеринин баштапкы жумуштары башталды. Жайкы көлгө түшүү убагына чейин эс алуучулар үчүн бардык тийиштүү, заманбап жана коопсуз шарттарды түзүп бүткөрүп берүү мерчемделүүдө. Жалпы оңдоп түзөө иштерине 39 миллион сом бөлүнгөн. 2025 жылдын туристтик аймагына даярдык көрүү максатында Чолпон Ата шаарында жайгашкан 3 борбордук пляж курулуш иштери толук кандуу жүрүп атат. Айта кетсек, Чолпон Ата шаарынын борбору болгон Кейсар пляжында бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүү процесси уланууда. Муниципалдык пляждардагы реконструкция иштерине акча бөлүнүп, бул каражаттарга жалпы тротуар, веложолу, чуркоого ылайыктуу жол, аянтка жашылдандыруу иштери, унаа токтотуучу аймак, балдарга ойноочу аянтчалар жана дааратканалар, чечинүүчү жайлары жасалмакчы. Ага жергиликтүүлөр да кубанууда. Чолпон Ата шаарыбыз мына туристтерге бүт условиясы менен, баары шарты менен жакшы салынып атат. Пляждарыбызда сонун бүт шарты менен заманбап шарты менен салып берип атышат. Ошого биз Чолпон Атанын тургундары ыраазычылык билдиребиз. Бостеридеги Алтын кум жана Борбор көл жээгине 2 коомдук ажаткана, 3 медициналык пункту менен байкоо мунарасы, чечинүүчү жайлары, 54 күндөн калкалоочу чатырчалар, 50 даана отургучтар, 50 таштанды таштоочу урналар, 70 көчө чатырчалары орнотулмакчы. Келген эс алуучуларга коопсуздук маселесин дагы азыркы күндө иш алып барылууда. Коопсуз пляж деген даражага жеткизүү ой пикирлер, сунуштар айтылып келүүдө. Буюрса ошонун баарын ушул сезондун ачылышына, май айынын аягына пландап атабыз. Келишимдер уже кол коюлган. Сезондун башталышында буюрса ушул 3 пляжды талапка ылайык эс алуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында иш аракеттер күндөн күнгө күчөп иш алып барабыз. Бизде Бостерде билесиздер борборубуз бар. Ошол жерде Золотые пески деген пансионатыбыз бар. Ошол жерде билесиздер көп нерсе баягы рейс турган магазиндер, кафелер алынып, сонун нерселер курулуп баштаптыр. Биз карап келдик. Эми буюрса мурункудан өзгөрүү чоң болуп атат, иштер жүрүп атат. Жайга чейин бүтүрүү пландары бар экен. Ошо бүтүп калса буюрса канча деген туристтер келет, канча деген коноктор келет. Мурункуга салыштырып, азыркыга салыштырып бир өзгөрүүлөр менен жакшы ой менен кетишет. Ошо жеке эле туристтер эмес, ушу жергиликтүү элдерге абдан жакшы нерселер болуп атат. Жасалып жаткан аймактарда эски суу түтүктөрү жана электр зымдары жаңыртылып, жаңы суу өтүүчү жана саркындуу суулардын түтүктөрү курулмакчы. Чолпон Ата шаары менен Бостери айылы эс алуучулар жана туристтер көп каттаган жерлердин бири болуп саналат. Жазгүл Сатаева, Асель Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары.